Айыл өкмөтү эч кандай иш кылбай эле өзүнүн бизнесин кылып жүрөт. Айылды көтөрүү жөнүндө бир дагы эл менен чогулуш өткөрбөйт. Элден кабар албайт. Көчөдөгү жарыктык, жол, суу маселелери менен иши жок. Анын эмне иш кылып жаткандыгын эч ким билбейт. Кимге арыздансак туура болот? Сиз бул боюнча бул эми айыл өкмөттү өзүңүздөр шайлаган айыл өкмөт. Бизде ар бир мындай бийлик өкүлдөрүн өзүңүздөр шайлайсыздар. Кандай жол менен шайлайсыздар? Сиз демек өзүңүздөрдүн айылыңыздардагы айылдык депутаттарды шайлап, силер шайлаган депутаттар демек айыл өкмөттү шайлайт. Демек бийлик элдин колунда деген сөз. Сиз өзүңүз шайлаган депутаттан талап кылыңыз. Себеби ошол демек жогоруда айткандай айыл өкмөттүн өсүшү үчүн, ар тараптуу өсүшү үчүн бардык чараларды аны жергиликтүү кеңеш чечет. Жергиликтүү кеңеш чечип, атайын токтом кабыл алып, ал токтомду аткаруу бийлигине, демек айыл өкмөткө аткаруу үчүн берет. Айыл өкмөт демек бул аткаруучу. Демек аткаруучу бийлик. Ошондуктан бул боюнча сиз депутаттардан талап кылыңыз. Себеби дегенде депутаттар бардык жогорку турган бийликтердин, керек болсо ар бир министрликтердин өкүлдөрүн ошол айылдык сессияга отурумга чакырып, ошол жерде айылдын көйгөйлүү маселелерин көтөргөнгө укугу бар. Ал депутат эле эмес, ошол айылда сиз жашаган элдер, сиз шайлоочу катары ал ошол жергиликтүү кеңештин сессиясына катышып, ал жерде демек өзүңүздөрдүн сунуш пикирлериңиздерди берсеңиздер болот. Демек сиз айыл өкмөт эмне иш кылып жатат? Жергиликтүү демек кеңеш эмне иш кылып жатат? Алардын бардыгы мындай айтканда сизге ачык болот. Демек мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Сиз жергиликтүү кеңештин демек айылды өстүрүү боюнча ар тараптуу каралган иштерине сиз катышууга толук укуктуусуз. Жергиликтүү кеңештин сессиялары бул ачык болот. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамы 27-бирене жергиликтүү кеңештердин мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара мамилелери, аймактардын кызыкчылыктарына тиешелүү маселелер боюнча жергиликтүү кеңеш сессиянын ишине, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарына катышуу үчүн тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын өкүлдөрүн чакыра алат. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар аймакты өнүктүрүүнүн турмуштук маанилүү маселелери боюнча өз чечимдерин жергиликтүү кеңештер менен консультациялашат жана жазуу жөнүндө макулдашат. 30-бирене жергиликтүү кеңештин ишинин ачыктыгы. Жергиликтүү кеңештин сессиялары коомчулук үчүн ачык. Ар бир жаран жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген регламентке ылайык сессияларга катышууга укугу бар. Жергиликтүү кеңеш эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык сессияны өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат. Жергиликтүү кеңеш сессиялардын датасы жана күн тартиби жөнүндө жарандарды алдын ала кабардар кылуу боюнча бардык чараларды көрүүгө, алардын сессияга киришүү үчүн бардык шарттарды түзүүгө, ошондой эле көрүлгөн чаралар тууралуу жергиликтүү жааматка маалымдоого милдеттүү.